Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. 9 күндө жарыяланган интернеттеги сайт атайын уюштурулган куруу жала деп эсептейм. Менин кызмат ордум кимдир бирөөлөргө керек экен, алар максатына жетти деп ойлойм. Эгерде жакшылык жол менен ошо кызматын сураса да мен ага өткөрүп бермекмин. Мына бүгүн кече 9 күнү 8 число менен арыз жаздырып алышты өз калыбы менен. Мен ага өкүнбөймүн. 8 январда сөгүш жарыялаган ошол мешек санаган ошол уйкудагы кошту деген адиске сөгүш жарыялаганмын. Ал эми 9-да ушул интернет сайтыга ушул мени куруу жала жабуу максатында ушул тасманы таратыш деп ойлоймун. Ага дайыл катары ошол уйкударыны кошту деп мына 9-да сайтка билдиргенмин. Ошол күндөн бери ошол кыз мага эмне себептен куруу жала жатасыз деп дагы мага кайрылган жок. Ошол мына өзүңүздөр билесиздер, ошо мен өз калыбы менен арызымды алып, мына атайын статья негизинде кетип атышат. Мен иштен кеткениме эч кандай өкүнбөйм, рызкыны бере турган Алла Таала. Ошол тасманы карасаңыздар, иш убактысында деп 12 саат 12 чамасында деп жүрөт интернет булактарында. Бирок ошол тасманы жакшы көңүл буруп карасаңыздар, ошол жерде кабылдамадагы саат 6-ны көргөзүп турат. Андан кийин ага бул жалган жала болгонуна дагы бир себеп ошол неме арзан баягы натуралдык сокторду коюп койгон. Бүгүн магазинден сурасам 45 сомдон экен. Мен ичкен натуралдык сок JSM деген 100 сом нарберсиндеги натуралдык сок болчу. Аны ичип эшикке чыкканмын. Андан кийин келгенде ошол бир неме болот деген таанышым келди. Экөөбүз ичкенбиз. Ошол бойдон уктап калганбыз. Кийин турсак уже кечкирип калган экен да. Ошол эми уйку дарыгы салганын эми убакыт көп өткөнү менен байланыштуу далилдеш кыйын болсо керек. Бирок ошол уйку дарыгы салынганын ошол салган адам билет, мен билем. Сүздө jurnalistler geldi, kızların, balların görsene. Biz bugün saat 10-11'lerde NTS'den vakit kalanlar, canlıklarda görüp farkında da gidelim. Arasam, görsem bizim komşumuz Birağı Taşık, Bilasım. Şunlar oldu, olarak takip etmiş muhalinde, uktapardan, bunlar işken degen, yala cevap, görsek, televizyondan görsek tanımıyor. Anan kiyim ben görüp durup, o işe benim de. Sebepten bu bana Tuğurgan'dan beri bilen de. Tuğurgan'dan beri bilen. Bizim Kakaraganda bunun namazı, stajı bizge karanda göğü yok. Onda degen sebebim biz bir 40-30'dan namaz okusak, bu 7-8'den de okuganlar. Onun için bu balanın bayağı iş ordunda kabinesinde oturup mas bolup fazla geçen ben bir daha işe beklerim. Eğer bol işte başka olursa, biz komşumuz da yüzüge çektiler. Gün hazır mescid var, bizge namaz okuyoruz, 5 var. İşten gelen namaz ediyor. Bizge namaz okuyoruz, bizge duruyoruz. Bir cemaatı canımız görürüz. Ben Tuğan'ı besmim var. Böyle komşuyuz. Onda en fazla kızım samimiyeti adamda. Şimdi orada adamda getirip gördüm. Hazır o zaman görüp durasın. Atacağınız etmez bu. Mehmet Rahim Üstem Hacı. Bu tutura boyunca men gördüm ben. Bugün ошол менин ордума кызып жүргөн, алдына ошол жетекчилерибиз менен сүйлөшүп жүргөн Жунусов Асан деген адисим бар эле. Ошол күндө мына милдетин аткаруучу болуптур. Ошол максатына жетти деп ойлойм. Менин оюмча ушундай иш керек болгон болсо ачык айтса болот эле. Ушунчалык адамды куруу жала жаап туруп
Kuday көрсөтөт.